Бекборбиев сөздөн мүдүрүлсө аны Нурлан Насип улантты. Бул жашоодо эч ким эч кимге жардам берүүгө милдеттүү эмес, деп ырчы Бекборбиев сөздөн жаңылса. Нурлан Насип буйруса баары жакшы болот деп ишенем. Кыргыз элибиз заман-эсен бул илдеттен кутулуп чыгып кетсе экен. Анча-мынча интернетте маданият өкүлдөрүнө тийишкен ичи буз карам адамдарга теңелгим келбейт. Кандай үйдө жашайбыз, кандай машина айдайбыз, чачыбызды кырабызбы? Алар кимдин өзүнүн иши жана мээнети, эмгеги. Жаратканыбыз ар бирибизге маңдайга эмнени жазса ошону көрүп Кудайга шүгүр кылып жашайлы деп жазган. Бул ырчылар элден алып байшып, анан кайра акарат келтиришкени кандай? Көпкөндүктүн да чеги болот да. Сын пикир айтылса чырдаш керек, атакты ошентип көтөрөт. Нурлан Насип ким эле? Көчкө тепсең көк тыйыны жок жүргөн бала эми, элге тың сынабы. Маалымат булагы Арба Чекиткейжи. Нурлан менен Асель ажыраштыбы деген кептерге Нурлан Насиптин апасы чекит койду. Социалдык тармактарда жылдыздуу жубайлар Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованы эки айры жолго түшүп, Асель апасыныкында экен деген айын көп желдей тарап жаткан учуру. Албетте бул маалымат тууралуу түгөлөр эч кандай комментарий бере элек. Эки ырчынын жашоосунда көптөгөн маанилүү окуялар болуп, Нурлан мырзанын Түркиядан көзүнө операция жасап жаткан күнү Асель Бишкекте сулук салону ачылышы аземин өткөрүп жатканы көпчүлүктүн кыжырын келтирип, түрдүү пикирлер менен коштолгон. Андан көп өтпөй 1 жашка толгон кыздары Дариянын туулган күнүндө Асель Кадырбекованын эне болгон күндө да биз сенин ата-энең бойдон калабыз деген билдирүүсү хейтерлердин чырагына май тамызып, экөөнүн жашоосу кайрадан кызуу талкуулана баштаган. Ал эми кечээ 2 апрель күнү алып баруучу Максат Давранов жеке баракчасынын түз эфир аркылуу уюштурган Аяш апам долбоорунун алгачкы коногу Нурлан Насиптин апасы Тамара Райымбекова болуп, анда көпчүлүк талкуу жараткан темага чекит коюлду көрүнөт. Ырчынын апасы Тамара апа ул кыздары неберелер тууралуу айтып жатып, карантин убагында туш келип калдык. Буйруса карантин бүтөр менен неберебиз Дариянын тушо тоюн беребиз деди. Андан тышкары социалдык тармактарда билип-билбей терс пикир жазгандарга нааразычылыгын билдирди. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи.